레프리 스탑으로 인한 레드 코너 디렉 마샤라포프가 승리했습니다. 예, 결국 의외의 승부였습니다. 네, 그렇지 메이샤라포프가 Moskvaga 2007 gelip, şu gelip magazine gelip işlep sürüp 2014 başladım da profesyonel. 10 жыл мурун Орусияга катардагы эмгек мигрант болуп келген Тилек качандыр бир эл аралык эр уруштарга катышып чемпион болоорун элестеткен эмес. Москвада башында дүкөндө, андан кийин такси кызматында иштеп жүрүп, кыргызстандыктар машыккан спорт залга дагы капысынан барып калган. Айылда кичине күрөш элем, айылда досторум менен кичине күрөш ойнойт элем. Өзүм мындай машыккан эмесмин да вообще. 그렇지. 정비승부 생각. 첫점 라이트. 맞았습니다. 정비승부 맞았어요. 수경 있어요. Тилек 18 мартта Сеулда өткөн Battlefield Fighting Championship турниринде 77 кг салмакта Австралиядан келген Гекхан Түрк Юлмазды нокаут менен жеңип алган. Беттешүүгө жеңишке ишенип чыккам дейт ал. Өзү келип калды, мен деле неожиданно өзүм деле билген жокмун. Кирип келип калды. Урсам тийип калды. 생각을 못 했었는데요. Endi YouTube'dan boylardı görüp жүрүп эле ошо кызыгып, ошо 2014 мен да тренировка кылып көрөйүнчү, самозачышта өзүмө деп келип кылып, ошо 2014 баштадым. Күндүзү такси кылчумун. Таксиден кийин келип тренировка кылып 1,5 ай тренировка кылып, биринчи чемпионат Россияда мушташкам 98 килограммда. Ол жерден биринчи орун алгам. Кийинкиси боевой самбода мушташсам, профессиональный Ринат Садыкова деген. Профессиональный боевой самбода мушташсам, ол жерден дагы бир Дагестан менен мушташып, биринчи профессиональный боевой самбодан 86 килограммда биринчи месени алгам. Тилек Москвада Айбек Мусаевдин жетекчилиги астында жаш күч спорт клубунда машыгат. Машыктыруучу Айбек Сеулга 2 кыргызстандык спортчуну алып барып, экөө тең жеңиш менен кайтканын айтып, сыймыктанып турду. Кореяга биринчи жолу барышыңар кетти? Кореяга биринчи жолу бардык, ооба. Ал жерде ошо кыргыздардын мекендештери бар бекен? Ооба, аябай көп экен, аябай кубандырышты, келишип, поддержка кылышып, залда Кыргызстан желектери менен калпактарды кийип келишип, колдоп, кубатташып турушту. Ошондой эле Кыргызстандын ошондой жерде борбору бар экен, Максат деген. Ошол жерде иштегенде Мира эже бизди жылуу тосуп алды, жакшы сөздөрүн айтып, келишип, кубаттап кетишти. 6 жылдан бери өз күчү менен Москвада спорт клуб иштетип, жүздөгөн жаштарды машыктырып, айрымдарын чемпиондукка чейин тарбиялаган Айбек Мусаевдин бир чоң кыялы бар. Бийик чокусу болгон UFC'ге аракет кылып атабыз. Ошол жерге дагы биздин Кыргызстандан именно кыргызды биринчи чыгарайлы деп аракеттебиз, буюрса. Учурда жаш күч клубу АКШдагы спорттук уюм менен келишим түзүп, Тилек Машараповдун Америкада эл аралык деңгээлде турнирлерге катышуусуна шарт түзүүдө. Бул Москвада өздөрү көтөрмөлөп жүргөн кыргызстандык спортчулардын чоң кыялга карай таштаган дагы бир салмактуу кадамы. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.